35 жылдан ашты мен мектепті бүткенде. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Biz birinci кезекте өзүбүздүн Кыргызстандын элине жакынышыбыз керек. Кайсы бир өлкөгө эмес. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт деп таамай айтып койгон илгери ата бабаларыбыз. Бұл қырғыз еліне жасаған қиянаттық бұл мыйзам. Бұл саботаж. Эч ким каршы эмес. Каалаган тилинде сүйлөсүн. Мейли англисче, мейли орусча, мейли немисче. Бирок кыргыз тилди билиш керек да. Бир нерсени бир кылгандачы бир системдуу кылсак да. Оюбузга келгенде эле шак киргизип эле мыйзам кылып эле анан өткүзө бербестенчи. Мына 35 жылдан ашты мен мектепти бүткенде. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Туура менде да күнөө бар. Окубадым мен. Россияда жүрдүм, Россиядан бүттүм. Азыркы балдар Англияда, Америкада, бүт Европаларда окуды. Аларда эмне күнөө? Эгиле бир системна bunga подход кылайлы. Мектепте биринчи окутайлы. Анан бүгүн эле мектептен класстан класска өткүзбөйбүз деген. Бул эмне деген бал экен? Оюңарга келгенде эле кыла бересиңер бардыңар. Тимеле патриот болуп эле бар. Патриотизм башка нерседе. Ел үчүн, журт үчүн, мамлекет үчүн иштегенде патриотизм. Анан сүйлөп койсо эле патриотизм боло бербейт. Лже патриот боло бербей элечи бардыңар. Кыргыз тили боюнча эч ким наразычылыгы жок. Бирок структурно келгиле bunga системно подходить этели. Азыр мына 90 депутат калды эми асылбаганар. Ушуларга да эми көрө албай атасыңарбы? Дагы бир издеп атасыңар да, ушуларды кыргыз тили менен өткүзбөй коелу депчи. Дагы бир запрет коелу депчи. Токтоткула мындайыңарды. Башка улуттар деле жашайт биздин мамлекетте. Кыргыз тил туура, бийик биз үчүн. Биздин туубуз бар, кыргыз тилибиз бар, гербибиз бар, гимнибиз бар. Анын бардыгын биз сыйлайбыз. Бирок кичине системно подходить этели да бардыгына. Мына институттарда 80% бүгүн орус тилде барды окуп атат. Не жалган ушунун бардыгы? Не ошол жерден баштабайсыңар бардыгын? Медиуста бүгүнкү күндө зоргодон зорго өтүп атат кыргыз тилге. Биринчи окутайлы бардын кыргыз тилгечи, анан кыргыз тилди талап кылайлы. Бишкекте балдарыңар, өзүңөрдүн балдарыңар бардыгы орусча сүйлөйт. Şimdi buyağında karaylı da. Anan kıyın bolu öyle kırgız tildi, kırgızça okuyanlar bardığlar şu masaleni götürüp otasınlar. Men de kırgızça bilem, söyleyeyim, men korkmayım eşitlerkençe. Bırak başka ulutlarda silap koyalı. Rahmat. Rahmat. Üçüncü mikrofon. Rahmat, дорога. Я хотела бы обратиться, уважаемые коллеги. Дело в том, что принимая любой закон, мы должны смотреть, соответствует ли он в первую очередь главному закону страны, это Конституция. Я не буду скрывать, я проанализировала все 18 пакетов сегодня мы рассматриваем, и мы рассматриваем без обсуждения. 18 законопроектов. И вы хотите с закрытыми глазами слепо просто пропустить? А понимаете, некоторые законопроекты, они явно противоречат Конституции. Это мы для чего создаем? Мы создаем какую-то нездоровую конфликтную ситуацию. Вопрос о развитии госязыка, он должен быть в приоритете. Но его нужно развивать, и его нужно правильно преподавать. А что у нас? Одними запретами мы не решим проблему. Одними административными мерами, которые на сегодняшний день предлагают, уважаемые коллеги, вводится новая статья. За нарушение закона о госязыке штраф. Физические лица 5 тысяч, юридические лица 17 тысяч. И будет наказывать госкомиссия. Это кого мы еще породили? Какой орган? Идеологический орган, который должен отвечать за языковую политику в целом в стране, мы превращаем в карательный орган. Это правильно? И вы считаете это правильно? При этом нотариальные действия должны проводиться исключительно на государственном языке, а потом переводиться. Это что, мы лоббируем интересы каких-то переводческих компаний, которые нужно будет бежать и сразу переводить? А, извините, право, в конце концов, граждан, которые хотят заключить сделку именно на государственном или официальном языке? Кто вообще имеет право запрещать и определять, если в Конституции прописаны два языка?
госслужбе все госслужащие, да, я согласна, те варианты, которые нам предлагаются, здесь вообще не оспаривается. Но а банковскую систему посмотрите, микрокредитные соглашения должны проводиться исключительно на государственном языке. Потом, если надо будет, вы захотите, переводите. Слушайте, у нас в законе сейчас действующем четко написана альтернатива. Или на государственном, или на официальном языке. Это право выбора клиента. А инвестиционный климат, мы все говорим о том, что нам нужны инвестиции. А если у нас там прописано о том, что все соглашения должны прописываться именно на государственном языке и потом в последующем переводиться? Знаете, вот еще раз хотела бы обратить внимание, много, 18, я прошу обратить внимание, прочтите все 18 законопроектов, которые нам представили пакетом. Мы должны изучить, проанализировать, потому что этот вопрос очень тонкий. Я считаю, что да, где-то мы должны усилить, но не такими методами, штрафами мы не решим этот вопрос. Рахмат, Эльмир Зыракевич, Сатыбалдиев, депутат. Рахмат, төраға. Мен дағы тип процедурныйға шығып алсам, тіл деп қойысып деп шықпай күтіп отырдым. Мен ама тіл жөнінде айтып қойын, кешіресіңер, мен қырғызмын, мен тілім қырғызша сөйлеймін, қырғызша бардыңарды керек болса отырғызып алып, оқытып қоям. Бирок ошол учурда мен билем улутту, үрп адаты, салты эң негизгиси тили сактайт. Бирок кечирип койгула, ошол эле мамлекетте улут сакталып жүргөн мамлекетти ким сактайт? Көп улуттуулук сактайт. Мен айтам, биз мамлекет айрыкча мына 7 чакырылыш келгендерибиз биз жазалоого өтүп алдык. Ар нерсени жазалоо жолу менен чечпейт. Tildi bilbey koysan klastan klaska kötörülbaysın, tildi bilbey koysan штраф salınasın, ana tildi bilbey koysan депутаттыкка барбайсın. Анын эмне башка жолу жок бу. Мен өткөндө комитетте 1 жыл мурун талкуулаганда, мо тил мыйдамга өткөрүп берип атканда мен айткам аябай жакшы сөздөрүм. Мен азыр кайталагым келбейт. Бирок бир эле нерсе, элдин тандоосу бар. Элдин тандоосу болуп аткан жерге эмне кыласыңар силер кийлигишип? Ел англис тилин сүйлөгөн адамдыбы, жогорку билимдүү адамдыбы өздөрү тандайт. Силер аяка түшүп кеттиңер, аяка түшүп эмес, көтөрүлүп кеттиңер. Кечирип койгула тил комиссиясы. Штрафтарды эмненин негизинде аласыздар? Мен тилди колдойм. Менин дагы бир эле айтам, мен тилим кыргыз тили, мен кыргыз болуп жаралганыма кубанам. Ар дайым буну айтып келем. Бирок ошол учурда мына системный деп Бакыт Сөнөш айтып кетти, кичине оюн жеткире албады. Ар жерге мурдуңарды тыкпагыла да. Эми жогорку кеңешти шайлоо мыйзамына эмне тыгылдыңар аяка? Ал жерде бир эле негиз бар, соттолбосун. Соттолугу болбосун, аны эл тандайт, аны тил комиссиясы тандабайт. Аны ошол жердеги округга бөлүнгөн ошо округдагы адамдар тандайт. Керек болсо сабатсыз бир итибайды тандап алсын, ал өздөрүнүн тандоосу. Айтып атышпай, байды тандады, кембагалды тандады, аны эл тандайт. Ага кийлигишкенге биздин акыбыз жок. Түшүнүп атасыңарбы? Тилди өнүктүрүш керек. Тилди алдыга жылдырыш керек. Туура 35 жылыбыз кетип калды популизм менен. Мына популизм менимче могул жерде болуп атат. Биз кылганыбыз жокпу, тилге каршы чыкты деп популизм болбойт бул. Анын бардыгы тил билиш керек, бардыгы сөз тилде билиш керек. Айрыкча мына кече сиздин сүйлөгөн сөзүңүздү туура түшүндүм. Мен ошону мамлекет кызматкерлерге айтат элем. Бала мамлекет кызматка иштейинде ошол мектептен баштап окусун, садиктен баштап окусун. Ата энелери ошонун аркадан чуркасын тилди билсин деп. Мамлекетте кызматка тилди билбеген адамды албагыла. Туура мейли ага. Мына шайлана турган кызматтарга эмне киришип кеттиңер? Болбойт мындай. Урматтуу төрага, кечиресиз, рахмат чоң. Рахмат, экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз элим. Бул кыргыз элине жасаган кыянаттык бул мыйзам. Бул саботаж. Бул президентке кылган саботаж. Өкмөт ушул мыйзамды кантип алып келдиңер? Ушул азыр коом сонун өнүгүп, коомдо бири-бирине болгондай ишеним, ынтымак, бийликке болгон ишеним күчөп оңдолуп келатканда бул саботаж мыйзамды эмне алып келесиңер, Алмазбек Акунжанович? Бул кандай кыргыз тилин билбеген класстан класска көчпөйт деген эртең элде бунт чыгат.
Элде көтөрүлүш чыгат. Сонун мыйзамды өлтүрдүңөр да саясатташтырыпчы. Сонун мыйзамды. Эртең орус улутундагы депутат кантип келет? Немис улутунда өзбегі мейли, казагы мейли, түркмени мейли, түрк тилдүү элбиз. А орустар, немистер, башка улуттагылар кантип депутат болот? Алар эл эмеспи? Конституцияда жазылып турат. Кыргызстанда Кыргызстандын жашаган элдери гана ошол өзөгүн түзөт мамлекеттүүлүктүн деп. Кыргыз эл бизде, башкасы эл эмеспи? Алмазбек Акунжанович. Гүлак Кожокулуна туура айтып атат. Бул баш мыйзамга кайсы биринчи? Муну кантип өткөрдүңөр баш мыйзамга каршы мыйзамды? Бул деген бул мыйзам элге болгон саботаж. Мамлекеттүүлүккө коркунуч бул мыйзам. Эртең ошолор отуруп береби, баласы көчпөй калса? Отуруп береби? Эртең о немис депутат, орус депутат болуп калса, башкалар эмне дейт? Кантип болот бул? Кыргыз эле Кыргызда депутат болуш керек да, дуңганы, орусу, башкасы болбош керекпи? Ошон үчүн бул мыйзамды артка кайтарыш керек. Анан бул мыйзамды жазгандын баарын жазалаш керек. Ким айтса ушул мыйзамдарды, статьяларды. Рахмат. Рахмат. 4-чү микрофон. Рахмат, төрага. Мен айткым келип атат, мен дагы мектеп кыргыз тилин окуп бүткөнмүн. Бирок биздин конституцияда эки тил, расмий тили да жазылып калган. Муну мыйзам менен чектеген менин оюмча туура эмес. Мен мындай дегим келип атат да, биз сарылардын убагынан бери жашап келаткан кыргыз эли, кылымдан бери келаткан кыргыз элбиз. Бирок бизди эч ким биздин тилибизди, улутубузду жок кыла алган эмес. Бүгүн мындай эгемен Кыргызстанда өзүбүз кыргыз мамлекети болуп туруп, бүгүн ушу кыргыз тили менен мындай закон алып чыгып, ушуну мындай бир проблема кылып атканыбыз бул уят, менин оюмча. Биз союздун убагында да кыргыз тилин жоготкон эмеспиз. Силер Бишкек менен эле ориентир ала бербегиле, урматтуулар. Региондорго чыккыла. Айылдарда бүт жерде кыргызча эле сүйлөп атат. Жапжакшынакай эле кыргызча эле окуп атат, кыргызча сүйлөп атат. Бишкек менен баарыңар мыйзамдын баарын, бардык нерсенин баарын ушу Бишкек менен ориентир алат экенбиз дагы, отуруп алып ошолорго ылайыктап эле Бишкек менен ориентир алып эле мыйзамдар жаза беребизби? Чыгып көргүлө региондордо. Жапжакшынакай кыргызча эле сүйлөп келатат, сүйлөй беребиз. Эч ким жок кыла албайт муну. Биз Кыргызстан барбыз, кыргыз эли, кыргыздын акыркы каны төңүлгөндө анан тили жок болот. Ага чейин тили түгөнбөйт, жоголбойт. Рахмат. Рахмат. 1-чи микрофон. Чоң рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына 13 мыйзамды шатыратуу эле кабыл алдык да, анан кыргыз тилине келгенде эле ушундай маселе жаратып атабыз да. Бул биринчи концепциясы, колдоп берели деп. Эми кыргыз тили кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин, андан сырткары жогорку кеңешке депутат болом дегенден кийин мен ойлойм кыргыз тилин билиш керек. Ошол эле мына Орусияда көчө шыпыргыч болгон адам үчүн орус тилин билүүнү, экзамен тапшырууну талап кылып атат. Эми качанга чейин жүрө беребиз? 35 жыл убакытты жоготтук го. Биз даяр эмеспи, система менен барайлы деп. Анда ушинтип жүрө беребизби? Ушу мыйзамды колдойлу дагы, керек болсо ошо расмий тилди дагы биз кыргыз тилинде барабар өткөрүшүбүз керек, урматтуу депутаттар. Ушуга чейин коркуп, башка мамлекеттер эмне дейт, башка элдер эмне дейт деп ушуга чейин келдик. Ошол себептен бул мыйзамды кабыл алып, биз кыргыз мамлекетинде жашагандан кийин кыргыз тилин бардыгыбыз билишибиз керек. Андан сырткары мамлекеттик чиновник болобу, депутат болобу, сөзсүз түрдө кыргыз тилин билиш керек. Биз азыр 35 жыл болду көз карандысыз алгандыгыбызга. Мына ошо КМШ мамлекеттерин бардык чыккан мамлекеттер өздөрүнүн тилин мамлекеттик тил, расмий тил кылып катары кабыл алышты. Ошол себептен мен бардыгыңыздарды ушу мыйзамды колдоого чакырам. Чоң рахмат. Рахмат. 3-чү микрофон. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам долбоорунда кайсы бир тилге болгон чектөө жок. Кайсы бир тилди, ал тилде колдонбойлу чектөө жок. Бул жерде кыргыз тилин, эне тилин, мамлекеттик тилди колдойлу деген мыйзам долбоору. Көчөдө, базарда, коомдук турмушта кайсы бир тилде сүйлөбөгүлө деген чектөө жок да бул мыйзам. Мезгиз Казакбаевич, туурабы? Бирок ошол эле убакта өзүбүздүн тилибизди колдойлу деген сөз болуп атат. Бул жерде кээ бир кесиптештер кадимкидей чагымчылдык сөздөр айтылып кетти бул жерден. Биринчи кезекте штраф, Элнур Жакыч, штраф.
ал жерде жанагы көрнөк жарнактар боюнча ал жерде депутаттыкка талапкерлер тилди билбесе андай айып бул салуу деген жок ал нормада. Бул көрнөк жарнактар боюнча мыйзамда турат ал айып бул төлөө деген. Экинчиден эми урматтуу депутаттар, бүт дүйнө чакан мамлекеттердин барлыгы өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн, улуттук иденттүүлүк, бүт өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн күрөшүп атат, тили үчүн. Ушундай учурда биз дагы эле 100 жылдап кулчулук аң сезимден кетпей, башкаларга жүгүнүп, кулдук уруп, мына ошолорго жагынып калсак экен деген саясатыбызды токтотпайлыбы? Туура 100 жыл мурун ошо өзүбүздүн тилибиз болсун, эгемендүү өлкөбүз болсун деп Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдор атылып кеткен бардыгы. Мына тарыхта калды ошол адамдар. Накта саясий элита ошолор. Кыргыз тили үчүн Касым Тыныстановдай күрөшкөн киши барбы? Эми ушул кыргыз тилди колдоп коелу деген мыйзамга кантип каршы чыгабыз биз? Биз биринчи кезекте өзүбүздүн Кыргызстандын элине жагынышыбыз керек. Кайсы бир өлкөгө эмес. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт деп таамай айтып койгон илгери ата бабаларыбыз. Кантип өзүбүздүн тил мыйзамына эгерде иштебесе өзгөртөбүз. Эми колдоп беришибиз керек менин оюмча. Анан эми ушул жерде кантип ушу өзүбүздүн мына Борис Силаев деген дал ушул жерде отурган билесиңер. Кыргызча түз чоруй турган адамдар бар. Өзүбүздүн кесиптешибиз отурат, Карим Ханжаза деген. Кыргызча суудай сүйлөйт мына. Ошолорду үлгү кылышыбыз керек биз. Анан кантип эми ушул ал жерде кыргыз тилинде сен Чыңгыз Айтматов менен тиги Төлөгөн Касымбековдей чыгарма жаз депутат болуш үчүн деген сөз эмес ал. Сен кыргызча бил, сен шайлоочуларың менен байланыш болуш керек деп атат ал. Анан эми ошондой учурда колдош керек да. Башка өлкөлөрдө ой депутат болмок турсун, бала бакчага албай атат, көрдүңөр. Канча баланы азыр албай атат бизде. Тилди билбеген үчүн канча баланы бала бакчага албай атат, мектепке албай атат. Биз жогорку кеңешке алалы десе, өлүп талып анча-мынча бир жагынуу саясатын жүргүзүп атабыз. Биринчи өзүбүздүн элге жагышыбыз керек, башка өлкөлөргө эмес. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр мына бул комментарий эмес, мында толуктоо үчүн Жанар Кубанович абдан туура айтты. Бала бакчага, мектепке албай жатат. Караңыз, окуңуз. Каерде ошол жерде экен деп сурабай, мен жок. Бактысөнч, окуңуз, кайсы мамлекет экенин азыр көрөсүз. Урматтуу депутаттар, бала бакча, мектепке албай жатканда жогорку кеңештин депутатына талап бул туура эле. Эч ким каршы эмес. Каалаган тилинде сүйлөсүн. Мейли англисче, мейли орусча, мейли немисче. Бирок кыргыз тилди билиш керек да. Төртүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер. Ерулан мырза, мен микрофонго чыгып алдым эле. Урматтуу кесиптештер, бул биринчиден концепция. Экинчиден, мына азыр ар кандай талаштар жаралып атат. Бул мыйзам сен башка тилди сүйлөбөйсүң деген ограничение эмес. Биз мына кече жакында эмес, бир ай мурда Казакстан Астанада болуп келдик. Ошол жердеги сенаттагы, мажлистеги депутаттардын сүйлөгөнүн көрсөң, шилекейиң агат. Тамшанасың эш. Бир акценти жок, казакча сүйлөп атышат. Бул биринчиден. Экинчиден, биз Жанар мырза айткандай, бул биз поэма жаз, жыр жаз, кыргызча, жоксо түш чору деген жерибиз жок. Бул мыйзамда. Бул мыйзамда ошо кыргызча жок дегенде сүйлөгөндү бил. Ал акыбалды сурашканды бил деп атабыз. Деген мыйзам. Концепцияны эми биз колдоп берсек жакшы эмнеси бар анын? Ар бир депутаттын өзүнүн ою бар. Бул жерде биз кыйкырышпай, талашпай, концепцияда мен мындай сунушум бар деп, анан кийин өзгөртсөк болот да. Мына жерге мындай штраф деп айтып атабыз кээ бирлерибиз класстан класска көчпөйт деп айтып атабыз. Эң негизгиси, Мелис мырза, кызматка барбайсың, бул тилди билбесең кызматка барбайсың, депутаттыкка бара албайсың дегенден өзү уже биринчи күндөн баштап ошону кыргыз тилди үйрөнгөнгө үлгү берет, түрткү берет ошон үчүн. Ага чейинкилерин уже бул излишний уже. Класстан класска көчпөйсүң деген, көчсө берсин, билбесе дагы. Бирок бүтө берсин. Но кызматка бара албасын билсин да.
кызматка бара албасын билсин, депутаттыкка бара албасын билсин, башка бир мамлекеттик органдарга бара албасын билсин. Ошону билгенден кийин өзү эле андан кийин биз биякта жашагандан кийин, жергиликтүү болгондон кийин мейли ал башка улуттун өкүлү болобу, мейли өзүбүздүн эле кыргыздар болобу. Мына азыр биздин өзүбүздүн эле кыргыздар сүйлөбөй атпайбы кыргызча. Ошол маселени гана айтып атат. Биз концепциясын колдоп беришибиз керек муну сөз түрдө. А экинчи, үчүнчү окууга келгенде андан кийин Дош. Рахмат, биринчи микрофон. Экинчи жолу чыккандарга сөз берилбейт. Мына биринчи микрофон менен ушу менен бүтүрөбүз. Добушка коебуз. Рахмат, урматтуу төрага. Ишенин фракциясы Ормонов. Мен кечээ комитетте дагы ушул мыйзам долбоору талкууланганда катыштым, башка мыйзам менен барган элем. Чындыгында ашыкча пункттар бар жерде. Ошол пункттарды биз биринчи окууда концепцияны колдоп туруп, экинчи окууга келгенде оңдошубуз керек. Урматтуу депутаттар, тактап, керекчелерин кыскартып, мунун баарын кылышыбыз керек. Бир гана маселеге көңүл бургум келет, урматтуу коллегалар. Кечээки ошол Россиянын официалдуу кишилеринин сүйлөгөн сөздөрүн угуп койсок, Бастырыкинин сөзүн угалы. Мигрант деген иштегени келет, бала чакасы жок, баласын таштап келсин бизге. Баласы менен келбесин деп талап коюп атат. Экинчиси вице-спикер Толстойдун сөзүн угуп койгула. Эмне деген сөздү айтып атышат? Биз бир тууганбыз. Биз канчалык ушу Россия менен биргебиз деген сайын алардын ичинде ушу бизге болгон мамиленин катаалдашканы көрүнүп атат. Биз аларга татыктуу расмий түрдө жооп болуш керек буларга. Туура ал жерде миллион мигрантыбыз бар биздин. Туура ошолор менен биз союздашпыз, биргебиз. Бирок ошол расмий кишилердин сүйлөгөн сөзүнө эч болбосо расмий жактан жооп болушун мен суранып кетет элем. Рахмат. Рахмат. Эльвира Жыргалбековна жанатан бери кол көтөрүп атат. Рахмат, урматтуу коллегалар. Мен ойлойм, биякта ача пикирдин дагы бир маңызы бар да, бир себеби. Мен коллегаларды суранат элем да, парламент ичинде мындай ызычуу биз болсок, сыртта турган элдин анысы эле жүрөгү түшүп бүткөн да. Анан урматтуу төрага дагы бир айта турган нерсе бар. Элдин баарын коркутуп үркүтүп, каматып атып, мына ушуга алып келатабыз. Парламент ичиндеги ызычуу сырттагы элдин коркконунан болуп атат. Кечээ менин шайлоо округумда эл менен жолугушууга барсак айтып атат. Кыргыз тилине башка улуттар айтып атат. Биз каршы эмеспиз. Бирок мисалы Казакстанда, Өзбекстанда коңшу жетекчилер менен жолукканда сурап көрсөңүздөр дейт, аларда кечки курстар бар дейт. Жумуштан чыкканда 2-3 саат ошол курстарга бара алабыз. Бекер, мамлекет эсебинен. Биз каршы эмеспиз. Бирок эртеси күнү бияктан бир чыккан сөз аябай олчоюп, кеңейип алып туруп, тияка моундай олчоюп барат экен элгечи. Сиздер бияктан чектөө десеңер, штраф десеңер, милиция кармап алып бизди вообще каматып салат деп коркушат экен да. Элдин арасында ошондой коркунучтар көп болуп атат. Коомдо негизи маанай жакшы эмес да. Ошондуктан штрафтарды токтотуш керек. Мелис Казакбаевич, сиз акылдуу кишисиз. Сиз патриотсуз. Мен сизди канча жылдан бери тааныйм. Жүрөгүм кыргыз деп соккон бир да адам бул мыйзамга каршы болбойт. Бирок коркутуу үркүтүүлөрдүн натыйжасында сыртта отурган адамдарыбыз коркуп атат. Эртеси күнү эптеп тил билген, бирок профессионал эместер өтүп калбайбы? Биз талаада калып калбайбызбы? Анда биз эмне кылабыз деп суроо берип атышат. Мисалы мага дагы биз каршы эмеспиз. Ушунча жылдан бери эркин эки тилде сүйлөп келе жатасыңар деп туура айтып атасыздар дейт. Эч ким каршы эмес. Бирок корккон убакыттарда, баарын коркутуп аткан убакыттарда ушундайга ача пикирлер болот. Анан мен суранат элем да, парламенттин ичинде бири-бирибизди кемсинтпейли да. Жаманбы, жакшыбы? Мыйзамдар өтүп атканда чуркайбыз бири-бирибизге, колдоп бериңиз деп. Анан сен мындайсың, сен тигиндейсиң. Кимибиз эң чоң популист экени аны сырттан элибиз билет. Суранам, өлбөйлү. Бул мыйзамга каршы болбойт эч ким. Бир эле Мелис мырза, шарт түзүп берели. Каражат керекпи? Мен ойлойм, биякта бюджет комитетинин жетекчиси төрагабыз баш болуп, кошумча каражат бөлүп берели. Ар бир Бишкек, негизи бул маселе Бишкек шаарынын тегереги, анан Бишкек шаары болот да. Ошол Бишкек шаарынын ичинде кечинде 2-3 саат болобу 6-дан 9-га чейин бекер курстарды
ошого каражат бөлөлү, ошого жардам берели да. Бирок бирибизди орой мамиле кылып, кемсинтип, коркутуп, парламент ичинен уже бүттүк. Сырттагы эл калчылап антип эле сүйлөгөндөн да коркуп калды. Жартысы камалып, жартысы деген кыргыз тилин алып алсаң, мен жумуштан да куйсуңар, мен ачкадан эч төлөнбү дегенге чейин барып атышат. Мына мен кечээ барып келдим, жанымда мамлекеттик кызматкерлер. Рахмат, урматтуу депутаттар, биз туура түшүнүшүбүз керек. Бул эч кандай комментарий эмес. Парламентте ушундай талкуу болуш керек. Уруш жаңжал болуш керек. Позициялардын жаңжалы болуш керек. Көз караштын жаңжалы болуш керек. Анан парламент ошонусу менен парламент. Эгерде бул жерде айтылбаса, ошондой ачуу чындык сүйлөнбөсө, анда эмне бул парламенттин эмне кереги бар анда? Мына тагдыр деген улуттун тагдыры, мамлекеттин тагдырына келгенде ушундай көз караштар айтылыш керек. Силер туура түшүнгүлө, эч кимди чектеген жокпуз. Болгону бул жерде абдан жакшы сунуштар айтылып атат. Концепциясын кабыл алып, жанагы аша чапкан жерлерди алып коелу. Ошонун баарын биринчи окууда бергиле. Сунуш катары, мына азыр кагаз жүзүндө бергиле, жазуу жүзүндө. Экинчи окууда ошолор менен келсин, аша чапкан жерлерди. Туурабы? Биз ошого кетип атабыз да. Анан концепциясын кабыл албай туруп эле мындай кыянатчылык кылбасак да, урматтуу депутаттар. 4-чү микрофон. Рахмат. Эми мындай мыйзамда мындай талаш тартыш болушу сөзсүз түрдө керек эле да. Себеби ар түрдүү мыйзамдар кандай гана чечимдер болбосун, ал муктаждыкка жараша чыгат да. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште мына 90 депутаттын мына сүйлөгөн сөздөрү, ошондой эле баяндамалары бардыгы кыргыз тилинде жүрүп атат. 100% кыргыз тилинде бардыгыбыз баяндамалар жасап атабыз, сүйлөп атабыз. Мен түшүнбөй атам да, ким ошол депутаттардын сүйлөгөн сөзүн түшүнбөй калып атат дейм да. Бүтүндөй кыргыз эли түшүнүп эле атат. Жакшынакай эле угуп атат. Бул мыйзамдын эмне кереги бар эле жогорку кеңештин депутаттарына тоскоолдук кылыш? Бул эл түшүнбөй атса, анда мен айтат элем, бүгүндө карапайым эл түшүнбөй атат жогорку кеңештин депутаттарын. Ошон үчүн бул тил мыйзамын кабыл алыш керек эле деген ойдо болот элем. Бүгүндү жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого эч кандай бул мыйзамдын кереги жок деп ойлоймун. Экинчиден, мына өзүңүздөр билгендей, мына парламентте дагы көпчүлүгү сайыз убагынан окуп, орус тилди, орус мектептерди аяктаган. Аларга бүгүнкү күндө азыр коллегаларыбыздын да көпчүлүгү жакшы түшүнбөй атат. Мына экзамен, кыргыз тилинен экзамен тапшырган инсан катары айтамын. Бул кыргыз тилин мектепте кыргыз тилинде мектепти аяктагандар дагы тапшырышы кыйын. Ал экзаменди орус мектепти аяктагандар такыр эле тапшыра албайт. Бул менен конкретно эле бүгүнкү шайлоого бара турган кээ бир кандидаттардын жолун тосуу деп деле эсептесек болот. Эл бүгүнкү күндө анын кандай сүйлөгөнүн, анын сөзүн жеткирилген парламентте мына жерде орус мектепти аякта дагы бир жол белгилеп айткым келет. Өзүнүн ой эркин кенен түшүндүрүп ала алат. Эмнеге тоскоолдук болуп атат? Депутат элдин үнүн микрофондон кенен эркин жеткиргене ошол жетиштүү. Элдин үнү микрофондон ушундай жаңырып туруш керек. Парламенттин табияты, парламент өз эмне? Бул сүйлөй турган жер. Бул жерге биз кетмен орок менен иш кылбайбыз да. Сүйлөй турган жер. Элдин үнүн ушинтип микрофон аркылуу жеткиребиз да. Бүгүнкү күндө кайсы депутат кыйналып үнүн жеткире албай атат? Эл түшүнбөй атат сүйлөгөндө. Бул нерсени бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул мыйзамдын бүгүнкү күндө кереги жок. Кыргыз тилин баарыбыз колдойбуз. Бардыгыбыз кыргыз тилине күйөбүз. Бирок бул жол менен эмес да. Элдин бүгүнкү күндө шайлоо укугунан мына четтетип эле келатабыз. Аларды мындай шайлоого мүмкүнчүлүгүн кысып эле келатабыз дагы. Бүгүн дагы буну дагы келип туруп кысып туруп, жок сен буну шайлай албайсың, сен тигини шайла. Себеби бул орус кыргызча билбейт деп туруп кысып атабыз. Ана айтып атам, буга эч кандай негиз жок. Бүгүнкү парламентке бул мыйзамдын такыр тиешеси жок. Мен ойлойм, бул мыйзамга каршымын. Себеби эл өзүнүн жактырган, үнүн жаңырта турган, өзүнүн келечегин ишенип бере турган инсандарды шайлоганга толук укук беришибиз керек, дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Бүт жактан тоскоолдук кыла бербестен. Мен бул мыйзамга бүгүнкү күндө каршымын. Рахмат. 4-чү микрофон. Мына экинчи жол чыккандар кечирип коесуздар, башкаларды да сыйлайлы. Оюңарды бир чыкканда эле айтып кыла да эми. 4-чү микрофон. Суроону отуруп бербейсизби? Туруп, ал жерде болбойт да, билесиз да. Сизден эң опуттуу, тажрыйбалуу депутат процедуралык сүйлөнгөндө жооп берилбейт. Ошон үчүн отуруңуз, суроо бериңиз. 1-чи микрофон. Урматтуу төрага, бизди уруп, кагып эле силкип калдыңыз да өзүңүз. Чыкпагыла. Мен көп болсо ушу бир мыйзам менен чыктым.
калган башка мыйзамдарды баардыгын эле колдоп келатабыз. Мен өзүм пикиримди айта албай калдым. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биздин баардыгыбыз ушу мыйзамга каршы болуп атат деп жаман көрсөтпөгүлө. Биз мыйзамгачы баардыгыбыз толугу мененчи макулбуз. Дагы бир жолу айтып коеюн. Мына жерде чектөөлөр болуп атат. Ошо чектөөлөргө биз каршыбыз деп атам. Мына карагыла, биздин мамлекетибиз 3 бутактан турат. Бийликтин 3 бутагы бар. Мына биздин жерде жазылып турат. Депутат, орусча жазылып калды. Депутатом жогорку кеңеши может быть избран, имеющий высшее профессиональное образование, владеющий государственным языком на уровне определенным нормативными актами Кабинета министров. Биздин мыйзам чыгаруу бийлигибизге Кабинет министров не тиешеси бар? Шунчалык болсо, кегил өзүбүз жазайлы аны. Кабинет министров ар жакка киришип, не деген нерсе бу? Мына сотторго киришип кетип атат. Мындай болбойт да. Мен дагы бир жолу айтып коем, мен мыйзамды колдойм. Бирок чектөөлөргө мен каршы берем. Ошол чектөөлөрдү алмайынча, бул мыйзам чын айтайын, мен каршы берем. Урматтуу депутаттар, ошол чектөөлөр боюнча биринчи окууда сунушуңарды бергиле кагаз жүзүндө. Экинчи окууда ошолор алынбайса, ошолор тазаланбаса, анда ошондо айтып, азыр концепциясын жөн эле колдоп берсек болот да. Эмнеге мынча ызы-чуу кылып атабыз, мен түшүнбөйм. Экинчи микрофон. Концепциясын колдоп айткан себебибиз анткени 1000 агитаторду өткөрүп алдыңар шайлоого деп. Ар бир кандидат 1000 агитатор. Ушуну эле сөздү айткансыңар. Концепцияны коюп отуруңуз. Силер сүйлөп атканда мен унчукпай тургам. Ошол эле нерсени айткансыңар, концепциясын өткөрүп алалы, анан кийин карайбыз деп. 1000 агитаторду өткөрүп алдыңар. Мыйзам долбоорун. Ар бир кандидатка. Керекпи силерге 1000 агитатор? Түшүнгөн жокмун. Бул биринчиден. Экинчиден, кыргыз тили боюнча мыйзамга биринчилерден каршы болуп чыккан, элге жаман көрүнгөн менмин. Мен айтып чыгышкан. Эрулан кыргыз тилине каршы чыкты деп. Ошондо айткам мен. Коллегалар да ошондо айткан мен. Ушул күнгө келесиңер деген менчи. Мына келип атасыңар. Бизде, урматтуу спикер, бизде мындай кол тийбестик барбы? Жогорку кеңештин депутатынын кол тийбестиги иштеп атабы, силерге иштеп атабы деги айланайын, мага иштебей эле. Бир жерге барсаң киргизбейт, текшерет бутуңа чейин, же мен эле өтүп атамбы андан. Спикер менен чогуу өтүп калсаңар, бүт носкиңерге чейин чечип болуп атасыңар. Кол тийбестик жок азыр депутатта. Анан мындай айтайын деген кыргыз тилине каршы эч ким жок. Силер дагы тура айтып атасыңар, биз дагы тура айтып атабыз. Кыргыз тилинде эле сүйлөп атам мен. Эне сайдан бери алып келген кыргыз тилин силер бияктан коргобойсуңар. Тил корголгон, тил ушул күнгө чейин жеткен, ушул жерде турабыз, кыргыз тилинде сүйлөп атабыз деп. Баягыда да айткам мен ушуну 2 жылбы 3 жыл мурун. Кайталап кетейин, бул жерден Токмокко чейин, биягынан Токмокко чейин, биягынан Карабалтага чейин, андан ары бүттү кыргыз тил. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ошондо да айттым эле. Силер кыргыздын акчасы менен кыргыздын тилин өнүктүрбөй эле койгочу. Бюджеттен акча коротуп, өзүбүз сүйлөп аткан, өзүбүздүн каныбыздагы аткан тилибизди өнүктүрбөй эле койгочу. Башкача деле өнүктүрсө болот. Кыргызча сүйлөп атпайм, туугандар. Мына бул жерде чыккандардын 99% кыргызча сүйлөдү. Урматтуу спикер, сизге кайрыларым. Биздин кол тийбестигибиз бар, жогорку кеңештин депутаттарынын. Сиз спикер катары ошону коргоп беришиңиз керек бизге. Сизден суранам дагы бир жолу. Өтүнөм мунусундачы. Анткени бир жакка кирип атсаң киргизбейт. Бир жерге барасаң, тиги депутаттарды кабыл албагыла дегенге чейин барып турсаңар, министрлер кабинети. Не деген шумдук бул? Аз туруп алып, менден кыргыз тилин боюнча неме алам деп атасыңар, экзамен алам деп атасыңар. Рахмат. Рахмат.